Бирине зар дүйнө, бирине кор дүйнө. Кечээ ооруканада смен делем. Бизде оор абалдагы оорулуунун өзү болбогондуктан смен ар дайым тынч өтчү. Түнкү саат 2ден өткөндө сырттан ызычуу добуш келди. Иттердин арсылдап үргөнү, кыңшылап бакырганы жана эркек кишинин башкача үн менен бакырганын угуп, Медайым экөөбүз сыртка чуркадык. Добуш кароолчу Эркин аксакалдын үнүнө окшойт эле. Оюбузда бир гана суроо: эмне болду? Тынччылык бекен? Неге мындай башкача бакырды? Деген. Кароолдун жаткан кичинекей бөлмөсүнө кандай чуркап барганыбызды да билбейм. Кирсек, эч ким жок эле. Ошондо добуш бак жактан келип жатканын түшүнүп, ошол жакка чуркадык. Чоң өрүктүн астына жеткенибизде кароолдун карааны көрүндү. Караңгы болгон үчүн кол телефондун чырагы жанык болчу. Нуруну Эркин аксакалга туштадым. Анын бир колу кан, үстүндөгү кийген тону жана шымы жыртылып, айрылып кеткен. Ондогон каракчы менен алышкан адамга окшойт эле. Коркуудан мен калтырап жаттым. Жакын жерде болсо дале иттердин үргөнү угулуп турат. Тынччылыкпы? Деп суроо беришимди билем. Эки аттап жаныма келди. Ошондо гана колунда бир нерсе бар экенин байкадым. Карасам, карабаганым, көрбөгөнүм жакшы эле. Эркин аксакалдын колунда бар жогу тиштеп бир буту дээрлик тытылып салынган наристе бар эле. Врачмын. Мындан да жаман оорлуу болуп келген балдарды көргөнмүн десем жаңылышпайм. Бирок азыр көрүп турган көрүнүш коркунучтун өзү эле. Анча-мынча адам карап тура алгыс эле. Кызым, кара текшерип көрчү. Балким тирүүдүр. Иттердин оозунан тартып алдым. Айланайын кызым, жардам берчи, деп аксакал наристени колума узатты. Баланы колума алып, ичкериге карап чуркадым. Наристенин үстүндөгү кийимдери да иттердин талаганынан тытылып кеткен. Балтыры жана желкесинен тызылдап, кан токтобой агып жатты. Тез жардам бөлмөсүнө жетип келип, жарыкты жандырганыбызда сыртта көргөнүбүз жөн гана көрүнүштөй болуп калды. Адашпасам, бул наристенин кыркы да чыга элек көрүнөт. Ит тиштебеген жери калбаптыр. Бел жагынан бир бөлүгү дептердин барагындай болуп ачылып, ичиндеги болгон омуртка жана майдан нерв тамырлары көрүнүп турат эле. Жүрөк, өпкө, көкүрөк бөлүктөрү да тиш издери менен толо эле. Наристеде эч кандай жан барлыгы сезилбейт эле. Ошондой болсо да биринчи тез жардамды берүүгө аракет жасап жаттык. Медайымдарга эмне кылыш керек экендигин айтып, көзүмдөн аккан жаш токтобой жатты. Бала кантип булабалга түштү? Неге жапайылашып кеткен көчө иттеринин жемишин айланды? Кимдин баласы? Апасы гана? Кайда? Деген суроолор мээмди илип алган. Бирок операция столунда жаткан бул телсиз, бейкүнөө наристе жооп бере албайт эле. Клиникабыз жаңы болгондуктан көп аппараттар орнотулуп элек болчу. Бирок наристе жансыз го дейм. Баары бир эмнедир кыла алчудай чогуу иштегендер менен наристенин жүрөгүн иштетүүгө аракет жасап жаттык. Тынбастан Алладан суранып жаттым. Эмне деп жатканымды билбейм. Көзүм наристеде, жүрөгүм Алладан тиленип жатты. Анан хирургду чакырдык. Жашы 40-тан ашкан киши баланын абалын көрүп ыйлап жатты. Бул абалда чоңдордо тирүү калышы күмөн эже, деп колдорун калтырак басты. Калтырабай, жараттарын тигип чыккыла. Көп кан жоготкон. Калтыраба. Башкага каттуу добуш менен айтылган буйрукту уккан соң, хирург өзүнө келип, ит кажыган кичинекей буттардан чыгып турган кан тамырларды кымчыгыч менен кармап, ишин баштады. Бир гана хирург эмес, жалпы баарына бакырып жаттым. Бир натыйжа чыгуусунан үмүтү үзүлүп баратты. Медайым телефонду чакырган ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери да баланын абалына карай алышкан жок.
Бир аз өзүнө келе албай туруп калган кызматкерлер эми баары бүттү, кеч калдык. Сыртка чыгып туруңуздар, биз ишибизди улантсак деп бизди сыртка чыгара баштады. Бирок ушул учурда биз күтпөгөн укмуш болду. Ооба, бул чыныгы укмуш керемет болчу. Мээримдүү Аллахка шүгүр. Ымыркай мышыктын мыйылгонундай өн менен алсыз үн чыгарды. Аппарат менен жасалма дем алуу берилип жатканынанбы, же токтогон жүрөктү иштеткенге аракет кылганыбызданбы, тынбай Кудайдан суранып жатканыбызданбы, кыскасы, ал кандай күч экенин билбедим. Бирок баланы тигил дүйнөдөн кайтарды. Баланын бардык жарааттары тигилип, керектүү биринчи жардамды бердик. Бирок бул жерде алып калганга шартыбыз жок эле. Себеби ооруканабызда керектүү жабдыктар жок. Наристенин өмүрүн чоңураак бардык жабдыктар бар клиникада гана сактап калса болот. Ал дем ала баштады. Бирок абалы оор эле. Жетип келген тез жардам машинасында врач болсо да өзүм алар менен чогуу жөнөдүм. Таң атканга чейин 7-8 тааныштарымды ойготуп, балага кан тапшырууга чакырдым. Кудайым өмүрүнө береке берсин. Сөз тармактагы деги 2 жигит бир ооз сөзү менен келишип кан беришип кетишти. Ооруканага кайтканымда бул окуяны баары угушуптур. Өз түйшүк өзүнө жетерлүү болуп, ооруп жаткан оорулууларда бири коюп бири баланын абалын сурап жатышты. Аябай катуу чарчасам да үйгө кайта албадым. Ички иштер башкармалыгына барып көөлүк беришим керек эле. Кароолдун көрүнүшү бир абалда. Аппак сакалы титиреп, көздөрүнөн дали болсо жаш агып турду. Мен ар 20 минут сайын ымыркай жаткызылган ооруканага телефон чалып, кесиптештеримден абалын сурап жаттым. Биз абал боюнча түшүнүк кат жазып бүткөнүбүзчө Наристенин энеси да табылыптыр. Мен ойлогом, бул ымыркай жеңил ойлуулуктун мөмөсү болуп төрөлгөн. Ошол себеп баланы сыртта калтырып, иттерге жем кылып салынган деп. Адашкан экенмин. Баланы дүйнөгө келтирген Айбан. Кечиресиздер. Бирөөнүн өмүрлүк жубайы, некедеги эле аял экен. Эми эмне себептен бала мындай абалга туш болгону кызык болуп жатса керек. Бул жаш келиндин күйөөсү эл катары Россияга иштегени кеткен. Телефондо бир аз катуу сүйлөгөн үчүн өчүн баласынан алган. Эмне деди күйөөң? Сүйлөбөйсүңбү? Эшиктин бир аз ачылган жеринен байкап туруп, энедеги наамга татыктуу эмес Ташбоор. 9 ай боюнда көтөрүп жүргөн баласы жөнүндө ойлоп да койбогон бул келинди колу менен муунтуп алганга дайыр элем. Сүйлөбөйсүңбү? Эриң не деди? Талак бердиби? Жок, деди шашпай туруп. Уул төрөсөң, бриллиант көздүү комплект алып берем деген эле. Эми болсо ошол убада кылганын алып бере албайт имиш. Россияда кризис. Бир аз чыда, деп шылтоо кылды. Кийин эмне болгонун акылым албай калды. Келинге суроо берип жаткан жанагы тергөөчү жанагы келинди мушту менен жыга чаап, тээп салды. Тергөөчүлөрдүн айуусуз Ташбоор экенин укканмын. Бирок азыр жинденип, көзү канга толгон тергөөчүнүн бул аракетин жактап, ага кошулушка даяр элем. Ал түнү биздин клиникага барып, көздөрүнөн жаш агызган балага карап турган милицияга окшобойт эле. Эгер 2-3 киши токтотуп калбаганда, тергөөчү жазага татыктуу болгон келинди өлтүрүп коюшу анык эле. Үйгө жол алдым. Өзүм суроо берип жаттым. Бир бриллиант көздүү комплект Аллах берген эң кымбат болгон аманаттан артык беле? Эринин бир ооз сөзү үчүн кыйналып төрөгөн уулунан кечип жиберүү мүмкүн беле? Мен да аял кишимин. Мен деле аялмын. Жолдошума кээде эмнелерди айтпайм. Убада берген нерселерди экөөбүз тең унутуп калабыз. Бирок бир да жолу кайдагы бир буюмду деп өчүмдү мотурайган кара көздөрүмдөн албайм го. Дүйнөдө канчалаган балага зар инсандар бар. Балалуу болуу үчүн бар. Колунда эмнеси бар болсо берүүгө даяр канча аялдар бар. Эринин сөзүнө капа болуп, баласын телефондо сүйлөшүп жаткан жеринде олтургучка таштап кеткен. Үйүнө кирип, тынч уктап калган аял мусулманбы? Эң өкүнүчтүүсү, ал мусулман эле.
мусулман эне эле. Эй жараткан, напсинин кулуна айлангандарга инсап бер.